Мен силерге 1 ай 15 күндө жакшы натыйжаны сунуштап атам. 30 май күнү Кыргызстан сааты 21:00 биздин ушул Абдрахманов Академиясы аттуу YouTube каналыбызда прямой эфир аркылуу вебинар өткөрүлөт. Вебинарда катышыңыздар. Вебинарда биздин окуучулар тууралуу жана алардын жыйынтыктары жана YouTube'тун ачылбаган 5 фишкасы жана өзүмдүн эң алгачкы курсум тууралуу толук маалымат берилет жана базадагы. Так, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу достор. Сиздер менен байланыста кайрадан эле Курбанбек Абдрахманов. Бүгүн биз сиздер менен мына ушул зомби кар аттуу нишасынын монтаждалуу жолун үйрөнөбүз. Ошолго суроо талап көп болду комментарийде жана сиздер сурадыңыздар, биз чыгардык. Мындан кийинки нишаларда кандай болуусун кааласаңыздар, комментарийге суроо талапты көбөйтүңүздөр. Сөзсүз түрдө колдоп барыңыздар. Биз сөзсүз түрдө сиздердин айтканыңыздарды чыгарабыз. Жана ошондой эле урматтуу достор, 30 май күнү биздин башталуучу вебинарыбыз болот, өзүңүздөр билесиздер. Ошого катышып, жакшы маалыматтарды алууга аракет кылыңыздар. Биз болсо ишти баштадык. Эң эле алгач бизге мен муну үчүн даярдап койдум. Сүрөттөрдү алып, PNG кылып, кыркып, сонун кылып койдум. Кыскасы аласыздар да иштете бересиздер, и всё. Буларды каяктан аласыздар? Буларды мына жактан аласыздар. Так. Мына Абдрахманов YouTube, Абдрахманов Telegram каналынан. Бул Telegram каналыбыз биздин профиль шапкабызда же болбосо ар бир видеобуздун описаниясында бар. Telegram баракчаларыбыз деген жерде. Так, анда эмесе ишти баштайбыз, Ошентип кылабыз. Баштадык. Биздин эң алгач кылуучу ишибиз CapCut программасына кирип, создать проект кылып алабыз, пустой проект. Мисалы үчүн, сен биринчи сен деп жүрбөңүздөр. Мына бардыгын удалить этебиз бул жерден. Удалить. Бул сабак узунураак сабак болуусу мүмкүн. Ошого карабастан акырына чейин көрүп бериңиздерди суранабыз. Бизге эң биринчи эмне керек? Ушул эле музыканы алдым мен. Сиздер да алсаңыздар болот, же болбосо ошол YouTube'тан эле неме кылсаңыздар болот, разделить кылып алсаңыздар болот. Так, звугун түшүрөбүз ылдый. Андан кийин мен ушул эле фонду алдым. Бул фонду кандай кылып колдонобуз? Бул өзүнүкү экен го. Кандай болуп калат дегендер үчүн мен айтып берейин. Алмаштырабыз. Жана корректировкага кирип, буну бир аз өзгөртөлү. Жолду карайтабыз. Оттенок көтөрөлү. Температура түшүрөлү. Же көтөрөлү. Мына бир аз өзгөрдү. Зато наркы чыныгыга караганда бир аз өзгөчөлүк бар. Туурабы? Туура. Так, баштайбыз. CapCut'ка кайтабыз. Биздин эң биринчи кыла турган ишибиз видеодо мындай чыкканда, мында келгенде биринчи сол тараптан, сол кол тараптан зомби машиналар чыккан, кемелерчи. Так, эмне кылабыз? Биз буну сол тараптан эмес, давайте оң тараптан кылабыз. Себеби ошол видеонун эле названиясын, музыкасын жана сүрөттөрүн колдонобуз, бирок башкача форматта. Түшүнүп атасыздарбы? Башкача форматта. YouTube бул нерсеге неме кыла албайт деген ойдомун, нарушение. Жана бул жакшы өтөт. Мен буну сиздерге чейин жасап көрдүм. Алдын ала жасап алыпсың деп жүрбөңүздөр. Так, задний фон тартып коебуз. Буну тартып кайра неме эзмелей берген кажети жок. Эми бизге эң биринчи кайсы чыккан? Мисалы үчүн эң биринчи бизде муногу чыктыр, Демек, биз да ушуну чыгарабыз. Муну чоңойтуп алалы экранды, чтобы размерлер жайгашканга чейин. Буну отразить кылып коебуз. Айландырып коебуз. Көрдүңүздөрбү? Ошондо сол тараптан чыгып калат. Так. Немени масштабты 60ка коебуз. 60 же 65 кылсаңыздар болот экен. Мен азыр размерлерин коюп чыктым. Давайте 65 кылалы. Үстүнөн бир аз гана место калуусу керек, себеби билесиздер, үстүнкү жагы жабылып калат, Ошондуктан бир аз место калтырып койсоңуздар болот. Так, андан кийин биз бул сүрөткө эми анимация берели. Анимация бөлүнүгө киребиз жана бул жерде ушул анимацияны тандайбыз. Scroll лево дегенде. Жана буну 1ге тартып коебуз.
Көрдүңүздөр, шашпай чыгат. Эми бул бүткөн анимациясы бүткөн жерге келебиз да, буну Ctrl S кылып туруп, Ctrl V кылсак түшөт үстүнө. Андан кийин мындайраак алып келип туруп, бул үстүмүз болуп калды да. Мындайраак коебуз. Жана бул жерге буну таштайбыз. Бул сразу өзү отразить болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Мына бир аз окшошуп атабы? Окшошот. Кылса болот. Көрдүңүздөрбү? Так, андан кийинки сүрөтүбүз мына ушул экен, Так, баштайбыз. Мына тыт дегенде уже бүтүп атат. Мына могу баллондун учу мына могу жерге келип атат, караңыздар. Могу жерге. Мына, көрдүңүздөрбү? Эми биз дагы ушуга окшош кылыш шарт эмес. Бир аз өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Албетте өзүңүздөрдүн идеяңыздарга жараша. А мен болсо азыр сиздерге туура монтаж кылышты гана үйрөтүп атам. Сүрөттөр дагы башка сайттардан жасасаңыздар болот. Эми биздин бул жерге келгенибизде каармандарыбыз чыгып атат. Караңыздар. Тут деп уже зомби звук чыкканда, ошо зомби каармандарыбыз чыгып атат. Биздин эң биринчи каарманыбыз кайсы экенин көрөлү. Бул каармандар оң колдон чыгып атат, демек биз сол колдон чыгарабыз каармандарды. Так, эң биринчиде бунун тушунда могу каракчы экен. Так, могу каракчы эң биринчи чыгарабыз. Ушул жерде музыка башталып атат. Анимацияга коебуз. Жана бул жерде бунусун колдонобуз. Эми буну кичинертебиз дагы, отразить кылып коебуз. Мына бири-бирине карап калат. Примерно канча кылабыз масштабты? 37 дейт. Келиңиздер 35 кылып коелу. 35 кылып койсок, бир аз өзүбүзгө ыңгайлуу дагы болот. Так, бунун анимациясын 1ге коебуз. Келди, түштү. Экинчиде биздин кайсы каарманыбыз? Могу өңү суук экен, Так, могу өңү суук таштайлы. Жана буну ылдый тартып коебуз. Мына ойдогудай болуп атат да. Бири-биринин буттарын жаап калган экен. Акыркыда могу жашыл көз экен эле. Акыркыны копировать этип таштап туруп, акыркыга сразу таштайбыз. Отразить болуп калат сразу. Вот. Мына, көрдүңүздөрбү? Эми булардын уруштарын бириктирип чыгабыз. Сиздер неге алдын ала бириктирип буларды тартып алдың десеңиздер, азыр айтып беремин. Себеби булардын размери түшүп калгандан кийин укол сайылып атат го. Укол сайылгандан кийин дагы буларды алмаштырып коюуга бизде мүмкүнчүлүк болот. Түшүнүп атасыздар, Так, жылдырабыз акырына чейин. Түштү. Түйүнөн жаза турган сөзүбүз үчүн жана үстүнөн ушул каналдын видеосу деген жазуу чыгып калат. Аны жакшы билесиздер өзүңүздөр. Ошол үчүн места калтырылды. Улантабыз, 8 мүнөт болуп кетти. Акырына чейин көрүңүздөр. Акырына чейин көрүп аткандар, мен сиздерди вебинардан күтөм баардыгыңыздарды. 30 май Кыргызстан сааты менен 21:00, Россия сааты менен 18:00 башталат, Так, Россия Кыргызстандан 3 саат аркада. Андан кийин биз уколду алып келишибиз керек. Уколду кантип алып келебиз? Мен сиздер үчүн уколду да даярдап койдум. Telegram каналыма жөнөтүп коем. Сыйлаңыздар. Укол таштайбыз. Анимация бүткөн жерге уколду коебуз. Удалить фон кылабыз. Жабуу уколду мындай кылалы. Так. Кичине турабыз. Мына укол тезирээк сайылып бүтүш керек экен. Скоростьту көбөйтөбүз. Ошону да бүтүп калыш керек экен эле. Так. Жуук. Мына жерде уже тамчы бүтүп атат. Демек кыркып туруп алып салабыз. Так, кайсыл жектен жаңылып атат? Мына жектен.
Демек биздин эми муногу карманыбыз кайсы карман биринчи аңырат экен өзү көрөлүчү. Мунуу экен эң түбүндөгү. Эми ушуга окшош болушу шарт эмес. Бир аз башкачараак кылып койсоңуздар деле болот бул нерсеничи. Так, муну кыркабыз дагы. Бул жашыл көзүнүн ордуна сары мышык болчу мынагу. Мына үстүнө сразу замент клип кылып койсоңуздар түштү. Көрдүңүздөрбү? Убактыңыздар экономь, бир жагынан мага рахмат айтып коюңуздар. Ушул жерге кичине эффект кошуп койсоңуздар болот. Трын деген андай шырк түшө турган сон. Идеальный. Так, андан кийин биздин кадам. Бул сайылып бүткөндөн кийин эле бир да секунд турбай бияка өтүп кирип кетиш керек экен. Түшүндүм. Бул жерге основныйга өтөбүз. Опорная точка деп коет буну. Эми опорная точка деп коем мен. Силерде кандай билбейм. Добавить ключевой кадр экен. Ключтү коебуз. Так, мына жерге чейин. Бул мына жерге келет дагы. Токто. Экранды кичинертели. Кана сары мышыгыбыз. Мындай келет бул. Кичинерип келет. Эшиктин жанына келет дагы бул. Анимация басабыз. Выход. Андан кийин көрүнбөй жок болуп кеткен кана. Мына. Во. Эле болуп кетти. Токто. Так, кыркат экенбиз. Кайсы жерден кыркабыз мисалы үчүн? Мына. Мына точкадан кийин кыркып салсак болот экен. Кыркып туруп мына точкага муну берип коебуз. Мына. Мына жерде уже жок бул. Мына. Көрдүңүздөрбү? Мына жерге келгенден кийин деп алмашып атат, да? Демек, кайсы алмашып атат? Мынагу акыркыдагы машина. Ctrl-B кылып экиге бөлөбүз. Жана бунун ордуна муну таштайбыз. Мына. Караңыздарчы, кандай сонун, не? Кичине эффекттерди берип, кичине өзгөчөлүктөр кылыңыздар анан, меникине кылып түзүп койбоңуздар. Не болот экен дальше? Келгенден кийин. Всё, түшүндүм. Мына жектен машинаны точка коет экенбиз дагы, ключевой кадр. Мына жерге чейин машина чыгып кетет экен бияка. Не болот? Кетти. Бул уже чыгып кеткенден кийин мына точканы мындайраак жылдырып коелу, себеби бул тезирээк чыгып кетип укол сайылыш керек экен да. Укол. Мына жерде чыгып кеткен болгондо деле мына жерге укол келип калыш керек экен да. Ctrl-V кылып коебуз. Байкасаңыздар мындай тепкич бойдон кетип атат. Тепкич болуп. Силер да жакшы байкаңыздар, мындай тепкич кылып мындай. Ушул бир шаблон түзөсүздөр, и всё болду. Акырына чейин ушу менен задний фонду замент клип, кармандар замент клип кылып туруп эле YouTube каналды көтөрө бересиздер да. Кетти да бияка. Так. Бул кайсыны сайып койду? Муну сайып койду, эме? Шуну саят азыр. Так, мына жерде өз эле бүтөт экен. Так, эми мына каарманга кайсы алмашат экен? Көрөлүчү. Видеом жок болуп кетти. Видеону коюп алайлы. Так, кетти. Көк поезд экен, көк поезд. Ой, көк поезд дедим го. Мына мышык экен.
Алмаштым. Ошо тың деп бүткөндөн кийин ошо звукка карап иш кыла берет экенбиз да. Эмнеке точка коебуз. Ошо мына жаке келгенде машинага кирип кетиш керек экен. Түшүнүп атасыздарбы? Машинага кирип кетиш керек экен. Мындай алып келебиз да, эшигин алып келип мындай кылабыз дагы. Бираз чоңойтөлү, кичине болуп кетти. Анимациядан выходтан мына тандап коебуз. Мына. Мына жакта трым деп поезд алмашып атат. Поезд кайсыга алмашат? Мына көккө алмашат. Жок, бул көккө эмес, мына көккө, Мына. Байкаңыздар, звугу да угулуп атабы сиздерге мындай чоңойтуп коеюнчу звугун. Мына. Ой. Чык. Уже тез кетет. Алмашкандан кийин эле уже тезирээк бүтө салышыбыз керек экен. Ошо немелери, аркалары шашлыш болуп кетет экен. Шашлыш. Өткөндөн кийин эле уже мунубуз келиш керек экен, укол. Так, уколду мунуга саябыз эми. Бираз чылдырабыз. Ушу калды биз итоктелебизде. Бул кайсыга алмашып атат? Ошондо муну капитанга алмашып атат да. Так, алмашып бүткөндөн кийин эле 1 секунд өтпөй ключевой кадр менен деп мунуну мына жерге алып кыркып салайлы. Примерно ушул жерге келип туруп, мындай келип бираз кичинерээк дагы анимация выходта. Поездбиз. Муну алмашат. Алмашты. Неке ключевой кадр коебуз. Чыгарып беребиз. Вай, мынча жеңил, Караңыздар, комментарийге рахмат сөзүн жадырып жүрбөйсеңиздер эми билбейм кандай болот. Ушунча эмгекти баалапчы. Зорбу? Зор кетти бияга. Ушинтип жасай бересиздер эми. Ушундай кыласыздар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. 30-май күнү Кыргызстан сааты 21:00 биздин ушул Абдурахманов Академиясы аттуу YouTube каналыбызда прямой эфир аркылуу вебинар өткөрүлөт. Вебинарда катышыңыздар. Вебинарда биздин окуучулар тууралуу жана алардын жыйынтыктары жана YouTube'тун ачылбаган 5 фишкасы жана өзүмдүн эң алгачкы курсум тууралуу толук маалымат берилет. Жана базадагы. Мен сиздерге 1 ай 15 күндө жакшы натыйжаны сунуштап атам. Ийгилик.